Меня зовут Айдар, мой партнер, коллега Нургазы. Мы основатели, руководители школы IT-профессий Гиктек. Бүгүнкү күндө суроо талап жогору болгон кесиптердин бири бул IT адистиги. Ош шаарында заман талабына ылайык мындай кесипти даярдоо үчүн атайын мектептердин ачылып жаткандыгы көңүл жылытат. 3 жылдан бери Бишкекте ушул компанияны ачып, жүздөгөн балдарды окутуп чыгардык. 25 компанияда ал балдар иштеп атышат азыр. Ошондой жыйынтыктарды көргөндөн кийин биз Ошко дагы ушундай компанияны ачып, Оштогу жаштарды ушул IT тармагына тартсакпы деген максатта ушул жерде ачып жатабыз. Мен ким азыркы күндө бул ITге болгон талап өтө жогору. Дүйнөдө азыр эң көп айлык майына тапкандар дагы жакшы иштерде иштегендер да булар программисттер болуп эсептелет. Ошон үчүн мен бүт жаштарды, Оштогу жаштардын бардыгын ушул жерге келип окушуна чакырамын. Жана тез аранын ичинде бул жерде окуп бүтүп жумуш тапканга дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Исак Жумалиев Гиктек мектебин 7 ай окуп бүтүрүп, программалоо кесибин өздөштүрүп, Кыргызстанда туруп чет өлкөлүк компаниялар менен келишим түзүп иштеп жатат. Аз убакыт аралыгында окуп билим алып, бул тармакта иштеп калганын мындайча баяндайт. Окуп аткан убакта мен иштеп жаткам. Жана кечинде келип окуп IT курста окушумун. 3 ай параллельно окуп, иштеп атып, анан чечим кылдым, окууга көбүрөөк убакыт бөлөйүн деп, жумуштан чыгып, окууга басым көбүрөөк кылдым. Окуу бир аз оор болду, анткени бул жеңил эмес, бирок аракет кылса ар дайым берекет болот. Күн өткөн сайын заман талабына ылайык техника өнүгүп, санариптештирүү жылдарында мындай адистик аба менен суудай керек. Ошол себептен дагы көпчүлүк жаштар кызыгып, IT тармагына ыкташууда. Примерно, когда я оканчивала школу, я начала задумываться о своей будущей профессии, кем я стану в будущем. Ананда IT кесиби үчүн жогорку билимдин кереги жок. Өспүрүм курактан баштап чоң кишилер да өздөштүрө алат. Молодежь в Кыргызстане очень продвинутая и очень перспективная. У нас 60% населения Кыргызстана составляет молодежь, да, до 30 лет. По статистике и вообще разработчики из Кыргызстана, они ценятся не только в Кыргызстане, в странах СНГ, но и во всем мире. Например, заказчики, я сам на фрилансе работал, заказчики из Западной Европы, США дают предпочтение именно разработчикам из Кыргызстана, потому что знают, что наши разработчики, они дают очень хороший продукт, то есть хорошего качества, очень ответственны и работают быстро. Кыска убакыт ичинде окутуп жумуш менен камсыз кылган жаш мекендештерибиздин бул аракеттери Кыргызстандын келечегине кошкон салымы деп билебиз. Баштаган жумуштарына ийгилик каалайбыз. Будет любить Гиктек, приходите, мы всегда с радостью вас примем. Какие-то вопросы будут, ребята всегда помогут.